Бұл Нурбек Маткеримов, қызыл бұрыштан шыққан, көк бұрыштан Сакен Алимбетов. 66 килограмм салмақ чембірдегіндегілер. Өте оқия. Бат өнігіп баштады. Чү дегенделер. Чауылға өтті екі өтең. Ой-ой-ой-ой. Қолын қайырып кетті. Атандаштың астында жатқанына қарабастан Нурбек Маткеримов 1988 жылы түрілген. Бош шарында түрілген мұшкер. Шентіп, мен ойынша бір 20 секундаға да жеткен жоқ. Қолды артқа қайырып тұрып, атандаштың астында жатып алды. Джокерлік самбоның өкілі Нурбек Маткеримов. Әлемі Сакен Алимбетов қошынтек игілік бұл рет жылмайған жоқ. Об этом бою в первом раунде за 17 секунд боевым приемом на руку победитель начинал Маткеримов Нурбек. Шентіп 17 секунд екен, шынығында 20 секундаға да жетті. 17 секунд атандашын ұтылған Нурбек Маткеримов. Бүгін біз өзіңіздерге белгілі болғандай Папан аймағына бара жатқан учурубуз. Анткени бул жакта өлкөбүзгө өз салымын өлчөй кошуп жаткан Нурбек Маткеримов деген эрежеси уруш боюнча машыктыруучу мекендешибиз бар. Көрсөтүүбүздү ушул жактан баштасак, көрсөтүүнүн соңуна чейин биз менен болуңуздар. Мен баланы атанын жолун жолдободу. Спортко башынан эле бала кезинен эле өзүнчө телевизордо көрүп, анан ошо телевизордо болгон нерселерди аткарып, анан эле ошо кийин баланын шыгына карабана интернатка алып бардым, спортко катышсын деп. Интернатта Терешковада областы экен албай Кара Сууга алып бардым. Кайра Терешковго алып келдим, ушинтип анан болбой калды. Кайра ошол жерден оңду бүттү, анан жогорку окуу жайына барды, анан спортко ошондон нары кетти да. Мен алгачкы кадам таштаган спортко негизи өз кичинекейимден эле кызыгам спортко. Ушул жерде баштагам алгачкы кадам таза аба, тоон боору, кой кайтарып, бул жерде мал кайтарып, өзүнчө эле бир табигатта бир өзүнчө мен ойлойм тренировка деп салган машыгуу деп ойлойм. Алгачкы кадам ушул жерде башталган, кызыгуум. Бул жака чуркап, турник ойноп дегенде. Кинолорду көрчүмүн мен, кинолорду көрүп, ошолорго кызыгып, мен да ушундай болом деген алгачкы кадам ушул айылда башталган, ушул Кызылбут айылында. Ошол биринчи жолу кадам ушул жерде баштаган, ушул жерде кызыгуум ушул жерден арткан. Жаш кезинде бул единоборство, бой без правилдан түшүнүгүм болгон эмес, негизи анан Ван көп көрчүмүн, Брюс Ли экөөнү. Мен ушинтип каратец болом, карата деген түшүнүк менен жүргөм да, анан бул жерде ошо түшүнүк менен, бул жерде ага өз болчу, азыр шартка байланыш жок болуп калып, өз каратец, чорный пояс. Ошого келип, улам убакыттап, бош маалында келип, адан задание алып, үйгө барып өзүм кайталап, мен өз максатым каратец болом деген. Анан шаарга барып, институтка тапшырып, башкача үйрөнүп көргөндөн кийин ушул жолу өзүм тандап алдым, единоборство, бой без правилдечи. Ага чейин мен түшүнүгүм ошол Ван Дамдын, Брюс Линин кинолорун көрүп, ошол көп басым жасап, ошолор туурап десем да болот. Ошолор менен баштагам алгачкы кадамымды. Негизи биздин тууган урукта болгон эле эмес десем да болот. Мен тага тарабымда бар да, өзү волейбол ойногон тагаларым бар. Анан апам өзү ошол баскетбол ойноп мектеп кезинде, университет маалында ошол тараптан жугуп калды десем болот. Анан өзүм чоң атам болгон ал мезгилде палбан адам болгон, улакчы болгон деп. Ошол көп мотивация берет эле мага. Мындай болуп жүр, андай жүр, мындай болсоң күчүң болот, тамак жесең көп күчтүү болосуң, мындай кылсаң күрөш аласың, мындай жүр, мындай тың жүр, ыйлаба, жигит болуп жүр деп чоң атам колунда чоң окуган үчүн чоң атам көп жол көрсөттү мага. Анан өзүм жагыман мен алгачкы өзүм эле деп эсептейм го. Менден башка жок, буйрса мындан бияка чыгарабыз кадрларды. Жеке өзүм үй билем эмес, ушу папанын элине кызмат кылам деп жүрөм, Кызылбут айылыначы. Колумдан келишинче аракет кылып, балдарды үйгүтүп спортко. Бир эле бой без правил эмес, олимпийский вид үйгүтөйм деген ойлор, максаттар бар азыр. Мен түшүнүгүм ошол эле, буйрса кылып, жаш муундар өсүп, мектеп бүтүп кызыккандар барса, колума барса, жол көрсөтүп аларга.
Ушу олимпийский витке үлгүртүү менен оюм бар да, азыр максатым ошол. Жолдошум менен мындан 7 жыл башта курбуларым аркылуу таанышып, көз бир топко чейин сүйлөшүп жүрдүк. Сүйлөшүп, бири-бирибизди кенен түшүнүп, анан Алланын насиби менен баш кошуп, азыркы күндө бактылуу 3 баланын ата-энеси болуп жашап жаткан кезибиз. Ал үйдө мээримдүү ата, сүйүктүү жар, жумуштан келип, канча чарчоосуна карабастан, балдары менен кенен ойноп, балдары менен баладай болуп ойноп, келип биздин кем курчубузду сурап, мээримдүү ата. Спортчу экенин башында билген эмесмин. Андан таанышкандан кийин бир жыл чукулдаганда билдим. Ага чейин такыр өзү деле билдирбептир, мен деле билчү эмес экенмин. Башында эле тренер болчу экен эле мен сүйлөшүп баштаган мезгилде. Спортчу экенин билдим, бирок тренер экенин билген жокмун. Бир жыл, 1,5 жыл деген чукулда ага экенин билдим. Колдоп, анын ийгиликтерин көрүп, анын колуна тренировка кылган балдардын ийгиликтерин көрүп, негизи анын ийгилиги бул менин ийгилигим деп эсептейм да. Бул канчалык ийгиликке жетсе, мен ушунчалык кубанам. Мен негизи ушу жолду өзүм баргандан тандагам, мен өкүнбөйм. Менден башкасы олимпийский вид болуп, биздики не олимпийский вид болгон үчүн олимпийский видке мен өкүнбөйм, бирок жаш балдарды ошого тарбиялаганга үмүттөнгөнгө аракет кылам да. Ошол жолду көбүрөөк басым кылам, азыр оюм ошол да. Кичинекейимден эле ушуну максат кылчумун, ушуну тилек кылчумун, ушундай болом буюрса чоңойсом депчи. Анан мен тренер болуп калган себеби кандай десем, жаңы өзүм көп жетишпей калган нерселерди ошолордон кызганып, анан ушуларга, ушу мен жетпеген максаттарга, мен ойлогон ойлорго ушу балдарым жетсин деп ошол ойдон тренер болуп иштеп калгам. Негизи ошол. Анан мындай кандай десем, биз мезгилде, биз урушкан мезгилде альтернативный бой анан основной болчу да. Основнойдо мен бесим жетпей калчу, көбүнчөсү үчүн мен 55, 60, 52де урушуп калган үчүн калп айтпасам мен видео камера эле болчу да. Азыркыда интернет, соцсайт, мындай Инстаграм, мындай нерселер жок болчу. Бу жерде ыраазычылык айтып кетем Эмил Токтогонов агайга. Себеби Валетуда эр таймашты чемпионат кылып, ар бир весте 55, 52, 57ден баштаган үчүн Кыргызстан чемпиону, Азиянын чемпиону кылып, ушул агайдан биринчи жолу ошодо урушкам мен. Валетуда да чемпион Кыргызстан болгонмун, чемпион Азия болдум. Ага чейин основной, кандай десем, основной бой болуп 70ке чейин 1 вес, 70ден өйдө 1 вес, анан тияж 1 вес болгон үчүн биздин вес жетпеген үчүн эле круговой бой уруша албай альтернативный урушуп жүргөнбүз да. Ал негизинде интернет болгон эмес, кандай десем, көп нерсе азыркыларга жеңилдик да, бүт нерсе бар, интернет бар, бүт нерсе убагында чыгат. Ал мезгилде видео камера болгонго дейм менимче. Колдоо деле болду десем жарашат, анткени мен атама, ата-энеме ыраазымын. Мен өзүм тандаган кесипти ушундай единоборство, бой без правилде, панкратиондо травма көп болот да. Ошого карабастан атам өзүң кесибиңди тандадың, өзүң аягыңа чык деп, бирок мындай спонсор жагынан, колдоо жагынан эч ким болгон эмес. Өзүм күчүм менен эле келип ушу даражага жеттим десем жаңылышпайм да. Ана, нау? Нау? Эмес бе? Кайсыны? Нан аласың, нан, Шуну? Калмачы? Калмайласың бе? Нурбектин ийгиликтерине эне катары өтө жогору баалайм. Башында өзү чындыгында эне бала ооруса, эненин жүрөгү кошо ооруйт эмеспи? Ошол сыяктуу бул баламын спортко барганына каршы деле болгон эмесмин. Анткени мен өзүм ошол Нурбекти студент мезгилимде ошол дене тарбия сабагына кызыкчу элем өзүм. Анан ошол эненин беремени мезгилде эне эмнеге кызыкса, ошо төрөлгөн бала ошого кызыгат экен да. Мен ошого толук ишенем. Анткени Нурбек ошо кичинесинен эле спортко кызыкты. Нурбектин ошо эмгеги менен балдардын эмгекке жеткиргени ийгиликтер ушу Нурбектин ийгиликтери деп ойлойм. Мен эми билбейм, агам жөнүндө көптөгөн пикирлерди билем.
Мен ага менен аябай сыймыктанам. Классташтарым көбүнчө эле айтып калат, сен агаңы көрдүк, сен агаң мындай күрөштөр менен машыгып атат экен деп айтышат. Эми алар айтканда мен аябай кубанып кетем да. Себеби эми менин агам ушул жерде аты чыгып атат деп классташтарым жанында өзүмө кичине башкачараак сеземин. Кандай десем, эми мен дагы агамдын жолун жолдогум келет. Агамдай чемпион болуп, Негизи биздин зал ушул. Мен өзүм ушул жерде дене тарбия мугалими болуп иштейм. Залдын устойлугу жакшы. Бала 50 бала бар азыр. Стабилдүү результат берип, залдын атын чыгарган 20дан ашык бала бар өзү негизи. Бул ушу балдардын мээнети, балдардын жеңиши десем да жаңылышпайм. Бул пояс Кудайбердиұлы Санжардың жеңишинде ал мен биринчи болгон окуучулардын бири. Бул Акжар кубогунда 2018 жылы чемпиондук пояс тутуп алган. Бул болсо Чапкынуулу Кошой. Бул комбат жүжүсүдан кече жакында так числосун билбейм. Азияны утуп келди, буюрса Украинага бирге даярдатабыз азыркы учурда. Бул болсо, бул да Эрнис деген баланын бремени, бул Кургубойдон бойдон уттум, FFC организациясынан. Бул болсо Садыгул Рыскелдин поясу. 2018 жылы Акжар кубогунда өткөн турнирде Кудайбердиұлы Санжар менен Садыгул Рыскелди, Кудайбердиұлы Санжар 84 килограммда жеңүүчү болуп алтын курду алган. Ал эми Садыгул Рыскелди 60 килограмм салмакта бул ременди алган. Алар менин биринчи окуучуларым болуп эсептелет. Мен Маткеримов Нурбек агайыма ушул Ош гуманитардык педагогика институтуна тапшыргам. Физкультура тарбия адистигине. Ошол боюнча келип калдым. Ушул жерге келип, ушул Нурбек агайымды издеп таап, ушул жерге ошол окуу жай аркылуу агайым менен таанышып, мен агаларым бар эле, агаларым ошо Нурбек агайымдын колуна тренировка алгандыктан ошол агаларым жол көргөзүп, мен бул Маткеримов Нурбек агайым башка маштуурчуларга караганда өзүмдүн оюм өтө жөнөкөй, анан көздөгөн нерсесине мындай талкпай эмгектендирип жеткизгенге аракет кылат. Эмгекти өтө катуу талап кылат. Ошонус менен айырмаланып турат. Анан талапты катуу коет. Көчөдө урушпагыла, көчөдө жүргөндү мен өзүм атамдай, агаларым кандай насаат кылса мага ошондой насааттарын айтып, мен ушул даражага алып келип отурат. Ошо агайыма чоң рахмат. Алла разы болсун. Ошо агайым ушундай талккан эмгектерди мага кылдырып аткандыктан мен жакшы ийгиликтерге жетишип жатам. Негизи мен өзүм айтпасам да бул нерсе эл оозунда айтылып эле жүрөт. Буга чейин физкультурный академиядан СКАФ деген зал чыгып жүргөн экен, ушундай эрежеси мушташка. Андан кийин ал зал деле жок болуп, частный залдарга бөлүнүп кетти. Мен айтпасам да буга чейин мага чейин деле айтылып жүрөт. Ушундай ОГИПден, институттан, ушундай ЭМАМадан, ушундай эрежеси мушташтан ушундай зал чыкты деп. Буга чейин мен айтпасам да эл оозунда айтылып жүрөт да, жок деп эсептейм. Башка университеттердин атында. Тренировка кылып жүргөн мезгилде болчу, азыр эми тренер болгон убакыт бөлүнбөй калат экен. Өзүң тренировка кылып аткан, машыгып аткан мезгилиңде бир баланын ошибкасы чыгып калат экен. Анан алек болуп, эми бизде основной түрөн билсең да дыхалкада энергияң жетет, жетпесе дыхалкаң жетпесе уруша албайсың да. Жакын деле уруштум өзүм. Бир бой урушуп утулуп калдым, бир бойду уттум.
менде шарт уақыт болбай қалып жатыр. Негізі ушқанға көңілім бар, мүмкіншілігім бар десем болады, уақыт болбай қалып жатыр. Машық тұрушылық мен уағында машық жүргенді білген емескен. Мұғалімнің қадірін мұғалім болғанды білесің деген сөзді машық тұрушы болғаннан білдім да. Баланы шыншалық менет қылып, бұл жерге единоборство байсосы клуб болған үшін кейбір күреске жөндем болады, кейбір стойка жөндем болады. Бұл жерде бірле стойка емес, мұшташ дегеннен кейін спорт бүт түрінен единоборстводан алынады, бокстан алынады, кикбокстан алынады, джиу-джитсудан алынады, боевой самбодан алынады. Негізі қиынырақ екен. Шон үшін мен мұрдан мен тарбиялап, ұшы даражаға жеткізген ағайларыма, ағаларыма растық білгіземін, şu мүмкіншіліктен пайдаланып. Мына Нұрбек болса 2007 жылы мен аға келіштеле бірінші алып. Келіп, мен бокстан бұлары мен өзім үйреткенмін. Бұл менен қошылы Мықтыбек та келген ағайы деп аз бойға шығып жүреді. Еко келіп бір мезгілде. Мықтыбек мен бокстан тайлағанмын. Бұл Нұрбек болса университеталарды ұтты. Кандидат мастер спорт болды. Шапоқта 3-ші местен алған. Анан кейін бокстан кете бербей, бұлардың мен білі көріп атасыңар, барысына мына бойға қызығып кетті. Бұларда бұлдағы Мықтыбекте бойға қызығып, бойға кетішіп қалды. Менің балдарым ұшындай қылып шығарады. Мен мұндай айтқан неберелерім ұшындай қылып шығатқа, бұл мұндай айтқанда сыймықта. Мен өте қуаныштамын. 12-13 оқу жылдарымнан баштап чоң іштеп қалдық. Андан кейін Ош гуманитарлық педагогика институтында дене тәрбие мұғалімі болып чоң емгектеніп келдік. Андан берки бұл Нұрбек Маткеримовтың спортқа болған қызығуысы аябай эле күчтүү. Негизинен бұл ушул аталган ОГИП-нин универсиадасын күрөш, самбо, эркин күрөш командаларын чоң коюп универсиадаларда жакшы ийгиликтерди багындырып келатабыз. Андан сырткары Ош гуманитарлык педагогика институтунун жеке өзүнүн залында студенттер менен талыкпай эмгектенип, эрежесиз ээр уруш боюнча балдарыбызды машыктырып, аябай эле жогорку деңгээлдеги республикалык мелдештеги байгел орундарды алып жүрөт. Нұрбек Маткеримов менен кесиптеш катары өз ишине так, жоопкерчиликтүү жана өз кесибин билген адис катары билем. Кесиптештердин арасында орду бар, сый урматка ээ бала, жана дайым коомдук иш-чара болобу, кандайдыр бир жеке окуу жайыбызда уюштурулган иш-чараларга активдүү катышып, дайым өзүнүн ордун так коюп ала жүрөт. Мамлекет тарабынан жагынан болгон жок. Мен жеке өзүм окуучуларыма да айтам, негизи өзүңөр мүмкүнчүлүк болушуңарча акча таап, бизге заяк келгенде балдарды өзүм даярдайм. Окуу жайдан да бул институттан да эч кандай жардам болбойт бизге. Бүттүн каражатын өзү колдонобуз. Анан Деп Global Федерациясынын масбекери өзүнүн досум бар, Абдурахман Элмекбаев деген. Ал бизге балдарга бой уюштуруп берет. Мисалы Бишкекке, биз үчүн Бишкекке барыш үчүн эле көптөгөн минимум бир бала 5000 сом расход болот да. 4-5 бала ал жатаканасын алып берет, тамак ашын алып берет. Ушу учурдан пайдаланып, ошо досума да терең ыраазычылык билгизем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү каарманыбыз Нурбек мырзанын ийгиликтерине сиздер да күбө болдуңуздар. Эмне дейбиз? Ийгилик кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча. Кайсы болчу? Сол болчу.